баарыңарга бакубат, бакыт талай. Мен ушу аябай сыймыктанам, что силер ушундай оор кесипти тандаганыңарга. Бул кесиптердин эң оору болуп эсептелет. Оордугунан дагы пожарныйлар өзү күлмөкчү, бир дагы богатый пожарный деген наам жок. То есть пожарныйлар негизинде аябай кристально честный, аябай жумушуна берилген адамдардан болот. Ошондой кесиптерден болот. Ошондуктан мен аябай сыймыктанам, что силер менен биргелешип иштеп, бир катарда өзүмдүн жумушумду да аткарып атканыма. Кудай буйрса, мына 2022 жылы биздин пожарный службабыз кыйла жогору деңгээлде өзүнүн ишин аткарып, жаңы техникаларды алып, техникаларды туура колдонуп, жана биз ишенетилек, что акыркы маалдагы саны өсүп аткан өрттөрдү 2022 жылдан баштап өрттүн санын уже азайта баштайсыңар. Биз жактан болушунча биз аракеттибизди кылабыз. Техникаларды алгандан кийин уже аракетти сиздер уже жасайсыздар. Куттуктайм сиздерди. Прапорщик Болтобаев Табышбек Рыскулович, Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Чүй району боюнча өрткүчү кырдаалдар бөлүмүнүн өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн өрт өчүрүүчүсү, куткаруучусу. Капитан Борттошова Эльвира Сыргаковна, Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын Свердлов райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөсү болуп атышат. Жолдош министр, прапорщик Майрамбекова сыйлаганга келдим. Атамекенге кызмат кылам. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттөгү каармандык үчүн медалымен сыйлансын лейтенант Абдулдаев Артур Хусейнович, Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Сокулук райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кароо башчысы. Кыртыксыз кызмат өтөгөндүгү үчүн 1-даражада медалымен сыйлансын подполковник Абдулда Усталбек, жарандык коргонуу офицерин даярдоо жана Атамекенге кызмат кылам.